Эгерде мамлекетте кандай бир фактыларга мыйзам чегинде эмес, адамдардын жеке өзүнүн көз карашы, жеке өзүнүн ой пикиринин негизинде чара көрүлүп чечим чыга турган болсо, анда мамлекетте чоң кабыз болот. Ошол чоң кабыз болбостугу үчүн мамлекетте мыйзам деген түшүнүк бар. Орусча айтканда закон. А что такое закон? Закон — это то, что регулирует общественные отношения. Башкача айтканда, мыйзам бул коомдогу адамдардын жана жарандардын ортосундагы мамилени жөндөочү, мыйзамдаштыруучу жана эң негизгиси тең укукту сактоочу чоң кепилдик болуп эсептелет. Андыктан менин ар бир аракеттерим мыйзамдын негизинде. Ушул аракеттериме туура, мыйзамдуу деп эсептеп жаткан инсандардын бардыгына учурдан пайдаланып колдооңуздарга чоң рахмат айткым келет, ыраазычылык билдиремин. Ал эми тескерисинче менин аракеттериме хейт жазып аткан адамдар, мен ойлоймун, сиздер болуп жаткан окуяны толук билбейсиздер, чоо жайын билбейсиздер, ошол себептүү ушундай ойлорду калтырып атасыздар деп. Жакынкы күндөр эгерде менин маселем чечилбей турган болсо, менде болгон баардык материалдарды мен соцсеттерге чыгарамын. Мен ойлойм, көпчүлүк адамдар өзүнүн оюнан кайтат. Ошондуктан дайыма фактыларды мыйзамдын негизинде караш керек. Анткени мыйзам өзгөрбөйт, а адамдын ою өзгөрөт. Туура, адамгерчилик, эркекчилик бардыгында болуш керек. Мен жана менин үй бүлөм 5 ай бою адамгерчилик, эркекчилик кылдык. Эми мыйзам менен сүйлөйлү. Негизинен эле мен видео чыгарган күндөн баштап азыркы күнгө чейин толтур адам мага кайрылып атат да, Instagram баракчага жазып атат, имеется в виду. Мен номеримди сурап атат, жолукпайлы деп атат. Эмне болгон адамдар десеңиздер, алардын бардыгы алданган адамдар экен. Бул эле компанияга эмес, башка компанияга, башка сферада, башка темалар боюнча толтур адам бар экен ушундай. Мындай Кыргызстан мошенниктерге толуп кеткенби деп ойлонуп кеттим да акыркы күндөрүчү. Анан бардыгы айтып атат, ошол ушундай болуп атат, биз өзүбүздүн документтерибизди сага жөнөтөлү, кандай кылсак болот деп. Эми бул негизи плачевный ситуация да. Мамлекет турат, тиешелүү органдар турат, укук коргоо органдары турат, канчалаган тиешелүү жактар турса, ал жактар жооп берген эмес да, реакция берген эмес. Ушу мен ушинтип өзүмдүн укугумду коргоп чыккандыгы үчүн элдер мага жазып атат. Анан айттым, мен хорошо обращение кылыңыздар, чыгарып берем деп. Анан ойлонуп калдым кайра. Я же свои права защищаю же, өзүмдүн укугумду коргоп чыктым. Алар деле өзүнүн укугун коргоп чыкканга милдеттүү. Эч ким аларды кемсинтпейт, басынтпайт, аларга каршы эч ким чыкпайт. Эми каршы чыгат, конечно, бирок өзүңдүн үй бүлөң үчүн, өзүңдүн оокатың үчүн, өзүң үчүн надо уметь бороться.